Бүгүнкү күндө Кыргызстанда боордун рак оорусу көбөйүп, Кыргызстанда аны алмаштыруу мүмкүн болбогондуктан Индияга барууга батын албай жаткандар абдан көп. Бул багытта түрдүү коомдук уюмдар же инсандар кайрылуу марафон жолу менен бейтаптарга жардам берип келет. Ташкөмүр шаарынын жаштары да бул жаатта баш кошуп, алгач өтө кыска убакытта дарылоого муктаж болгондор үчүн марафондорду уюштуруп келишет. Көп түкүрсө көл болот дегенде андан түшкөн каражатты алып боорун алмаштырып, өз жашоосун уланткандар көбөйүүдө. Биз сиздердин жардамыңыздар менен Индияга 2 адамды жибердик. Азыр ооруп жатат да 3 адам. Бул элдин жардамы менен 8 октябрдын 30-унда Ташкөмүр шаарында өттү кайрымдуулук марафон. 8 ноябрда Бишкек шаарында, 21 декабрь Ош шаарында өттү. Анан эми бул элдин атынан Ташкөмүр шаарынан биз жүгүрүп жатабыз. Өзүбүздүн боор ооруп, өлүм менен өмүрдүн ортосунда турган бир туугандарга. Чындыгында каражат сурап кайрылгандар көп. Мына ошондуктан демилгечи жигиттер абалды саламаттык сактоо министрлигине, Кыргыз өкмөтүнө, жогорку кеңешке жеткирүү үчүн кайрылуу да жолдошкон. Алардын үмүтү эгерде бийлик бул абалга көз салып, балким мамлекеттер аралык деңгээлде сүйлөшүүлөр орун алса, операциянын наркы түшөт бекен деген таризде. Элчилик экенде бир адам бул 3 миллион деген акча бул оңой акча эмес экен негизинде. Анан 3 миллион акча бул ар бир адамга эле бир адамга кыйын экен чынындачы. Анан ушуга жалпы биз өкмөткө кайрылаар элек. Ошо кыргыз элибиз ушуга аябай муктаж болуп барып, элдерден уже каккылаган эшиги калбады. Сиздер да ошо өзүңүздөр көзөмөлгө алып, өзүңүздөр жардам берсеңиздер дагы ушундай кандай деңгээлде болсо дагы сиздерден аябай суранат элек. Массалык маалымат каражаттарында күн санап каражат сурап кайрылгандардын саны арбууда. Бул ордун көбөйүп, андан да Кыргызстандын шартында дарылоо мүмкүнчүлүгүнүн жоктугунан кабар берет. 80 миллион долларга жол тандабастарды тандаган атка минерлер андан көрө ушул маселе баш оорутса элдин алкышын алмак. Атың чыкпаса жер өртөө сыяктуу фонддор аябай эле көзөмөлгө алынган жок. Аябай эле фонддор монда бизнеске да айландырышып алышты. Буларды токтотуп бир аз мамлекет көңүл бурса да жакшы болмок да фонддорго. Себеп дегенде биз ар бир областтарда өткөрүп көрдүк кайрымдуулукту. Анан биз качанга чейин эми көчөдөн элдерден акча сурап кайрымдуулук кылып жүрө беребиз. Эми бул өмүр бою эле бул нерсеге адамдар баягы ишибизди таштап бул ушундай кайрымдуулукка жүгүрбөйбүз да. Ошого биз бийликтен суранат элек, ошо бул ооруга көңүл буруп карап беришин. Экономикалык жактан тартыш убактада кыргыз мүнөзүндөгү кеңпейилдик, берешендик, боорукердиктин артында далайлар Индияга барып боорун алмаштырып келүү мүмкүнчүлүгүн түздү. Бирок күн алыс эле кайрымдуулукка чакыра берген туура болбойт. Ошондуктан бул маселени чечүү жагын тиешелүү тармак колго албаса, ансыз да кыска адам өмүрү жалп өчүп жатат. Оору кары жашка карабайт. Тагайбек Акматов, Уларбек Мырзабеков, жаңылыктар программасы үчүн.